Жалпы мусулман элдери күткөн бир жылда бир жол боло турган Кадыр түн кечеси да келди. Бул күнү бир түндө кылган ибадаттын сообу 1000 айга тете. Андыктан Кадыр түнү таң атканча уктабай жараткандан жакшылыктарды тилей турган күн. Кадыр түндө негизинен кечинде куфтан намазын окугандан кийин тарахты окуйбуз, андан кийин адамдын өзүнүн ыктыяры да. А бул күндөрдө мисалы өткөн каза намаздарын толуктап окуса жакшы болот. 2 ракаттан нафил кылып окуса болот. Түн ортосу болгон учурда тахажжуд деген нафил намаз бар. Мына ушунда Кадыр түнү окусак күндөгүдөн дагы өзгөчөрөөк болуп эсептелинет. Себеби бул Кадыр кече жогоруда айтканыбыздай эле 1000 айдан артык да. Бул күнү кылынган бир иш баягы 1000 ай тынбай кылгандан да жакшыраак көп болот да собо. Бул Кадыр түн кечинде ошо куфтан намазына чогулгандан кийин башталып, эртең менен бамунат намазын окуп, анан тарап, мүмкүн болсо күндү чыгарып, анан эс алган жакшы. Бирок бул күндү баары эле мечитте ибадат кылып тосо беришпейт. Кээ бир түшүнүгү жок адамдар эптеп эле уктабай таң аттырсак Кадыр түн тоскон болобуз деп ойлошот. Чынында оюн зоок менен таң аттыруу туура эмес. Мындайда улуу күндө сооп таппай эле чоң күнөө кетирип коюшубуз мүмкүн. Мен аларга айта турган кеңешим, мен айтат элем, Кадыр түн бул жанагындай бир оюн зоок менен же болбосо баягы таң аткычаң эптеп эле бир отуруш катары, бир вечер катары эле өткөрүп коюп бул туура эмес. Кадыр түн атайын бул бир жылда бир келүүчү. Жана ошондой эле бул күнү Куран түшкөн ороз айында, бул Курандын айы деп эсептелинет да. Бул кимде ким орозодо орозо чыккандан кийин бир өзүнүн бир башкача оңол сезимдери болгон болсо, анда орозосу пайда бериптир деп ойлош керек да инсанчы. Кадыр түндү балага жашына жеткен улан кыздар тосса болот. Эркек кишилер мечиттерде тосушса, аялдар өздөрүнчө жамаат болуп, ибадат кылып, хадис баяндарды окуп тосса болот. Ал эми биз болсо Кадыр түндү тососузбу деген суроо менен жарандарга кайрылып көрдүк. Мечитке барайын деген ниет бар. Кадыр түндү биз өзүбүздүн мечитте жамаат менен чогуу тособуз. Өзүнүн када салты боюнча ушу салыкка чейин, багымдатка чейин мечитте болобуз. Албетте бүгүнкү күн 1000 күнгө тете деп айтышат. Ошондуктан биз тосконго аракет кылабыз. Тособуз деп ниет кылып. Мен бүгүн апамдар менен, тууган уруктарым менен апамыкиде Кадыр түндү тосуп, ушу Кудайымдан сурайбыз. Юртубуз тынч болсун, Кыргызстан өнүкүп өссүн, жаштар иштесин, инсаф берсин, иман берсин бардыгыбызга. Эч качан уруш-буруш болбосун, интимакчылыкта тынч татуу жашайлык. Жараткандын улуу күндөрүнүн бири болгон бул түндө баарыбыз эли журтубуздун тынчылыгын, аманчылыгын тилеп, мурда кетирген күнөөлөрүбүздүн кечирилишин сурап ибадат кылалы. Ыйык Рамазан айында туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бектиназар Абдыкасымов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.